Оштон, Ош обласынан филология факультетіне да, şu филология бөлімінде мен жалғыз елем. Анан кейін 1-2 жылдан кейін келе башташты қыздардан жалғыз елем да. Ошо эркек балдар көйлө болчу, анан ошондо аябай энсиреп, жалгызсырап, башка мен айтып эле жүрөм го, башка областтардан, башка мисалы мына Нарындан, Аксыдан булардын колхоздун башкармалары бу жерден 4 бөлмө, 3 бөлмө орустардын, анда көп орустардын үйү да берди, кыргыздар абдан бирин серим болчу. Ошолордун үйүн сатып алып коет экен. Ошол немен жанагы колхоздун атына, райондун атына. Ошолорду көрүп алып да катаң көрөй, биздин Кара Суу районунда качан ушундай болор экен? Качан Кара Суунун аң сезими жетер экен деп мен кейтелем, бала болсам дагы ичим күйөт эле да. Мына азыр мынакей жетилип отурабыз. Абдан чоң, абдан сонун бул азыркы кылып аткан ишиңердин баары силерге, жаштарга Кудайым өмүр берсин. Тилээңерге жеткиле, барыңарга жакшылык тилеймин. Ошон үчүн бир баш кошконубуз үчүн деп bir kol çağıp koyalısın. Gelip, özüm ötüp, anan alda gel jerde oşonda baştalgan eken biraz janagınday tanış arkылуу. 1-2 kızыбыздын arkasынан tanışlar жүрүп өткөрдү. Anan keyin bildik. Damkrat var kızlar. Damkrat деген экен түшүнбөйбүз. Көрсө ошондо эле 60-жылы бу кыргыз бар жерде бар жок бар да. Ошондо эле башталган экен. Анан кийин биз болсо сөйрүп, жан талашып күнү-түнү китеп окуп тимине чырылдап атып өттүк. Анан ошондо бир сөз бар экен. Оштун кыздары уялчак болот, билгенин айта албайт, билгенин айта албайт деген ошол студент абитуриенттердин ичинде ушак мага жетти да. Мына сага билгенди айта албаганды көрсөтөм деп. Анан баягы 3 суроо берет. Анан ошондон особенно тил менен адабияттан. Бирин айтып атсам эле Ахмат деген агай экинчи көт дейт. Агай мен бүтө элекмин дейм. Угулуп туруп экинчиге айт дейт. Экинчиден соң үчүнчү көт дейт. Агай мен бүтө элекмин дейм. Жанагы сөз турат да мен оштун кыздары уялчак өтпөйт, айта албайт деген. Анан кийин айтты, кыз, 5 коюп берсем болду, токтот деди. Кийин ошо Ахматов деген токтосун агай. Мына Мамазайрова мени абитуриент кезинде эле окуткан деп айтып жүрдү көпкө чейин. Сүрөттөптүр, анан жазат. Ошого бир профессия болушу мүмкүн. Мен түшүнүп койчу. Не дедиңиз? Ошо кийинки сөздү биз иш-чаралар болсо Осмон Паша бат эле чогултагалы башыбызды бириктирип жүрөт. Сизге чоң рахмат. Негизи Кара Суудан чын эле кыйын, анан жакшы мыктылар чыккан да. Мисалы, биздин бир эле класстагы классташтарымды айтайын. Азыркы учурда жогорку сотто иштеген, буга чейин жогорку соттун төрайымы Бакирова Нургул Жакыповна сот тармагында. Арстанкулов Талант Курбаналиевич азыркы учурда Ош шаарында президенттен ыйгарымдуу өкүлү. Ош областы боюнча өзү врач, башкы хирург болгон. Дагы бир классташым Ош УВДда зам начальник, тоже полковник Мусаев Анарбек Рустамович. Мен делечи. Мен ошо 1999 баштап эле башымды ушу кайрымдуулукка бургам. Телевиденияда иштеп жүрдүм. Телевиденияда иштегенде Мексе Шымканов аябай менин проектимди колдоп, Темир тордогу үмүт деп Кыргызстандагы бардык абакка түшкөн жарандардын үмүтүн, жашоо турмушун ошо элге чагылдырып алып чыккан эң чоң, эң мыкты проектлердин бири болгон. Менге жесип билесиз. Ал эми жөнөкөй тенерсага. Анан жаңылбас жаак мүдүрүлмөс туяк болбойт дейт. Senin atan менен biz ошол 75-жылдан бери бирге иштеп, көп жактарга командировка барып, көп кылмыштын бетин ачканбыз. Кылмышкерлерди изилдеп, артынан түшүп, алардын изин таап кармаган көп кишилерди кармаганбыз. Мына ошондо келгенде 75-жыл экен, мына 50 жыл мурда кеп айтып атам да. Мына кече бизде Алматыда мен Караганданы бүткөнүбүзгө 50 жыл болду эле. Сентябрдын 14-ндө учураштык. Ошо менин атам да Караганданы бүткөн. Сен атаң заводчу бүтүп калды, биз эми ошто бүтүп калдык да. Анан ошого бардык. 200дөн ашык киши бүткөн элек, азыр где-то 50 киши калыптыр. Эми көп өтүп кетти. Кыргызстан, Ордо, бандиттердин колунан каза болгондар болду.
Анан ошо топтолгондарыбыз мындай ден соолугубуз ошого ылайыктуу болуп туруп 30 кишиге катышып келдик. Мына эми дагы бир планканы коюп койдук. Мына 50 жылдык бүтүргөнүбүздө келдик. Эми 55 жылга кадам шилтели деп ушундай сүйлөштү. 55 жылга Кудай мен билет, ким кылат, ким кылат ушундай. Бирок ошентип чечтик. İşte otat, aşıp 8 yıl işleyip, 3 yıl işleyip, ben 5 yıl ошо уголовский жетектеримин 90-жылдар, тополоң жылдары кыйын жылдар болгон, билесиңер дагы. Ошо өзбек кыргыз болуп ичине аралашкан жер болгон. İçinen Кара суунун өнөрпоздорун чакырып, бир мындай жанагы журналисттер күнүнө карата ушуга бир ысык чай берип коюңуз деп айткан Равшан Сабировдун дагы işi aldığa geçsin, daima ömrü uzun olsun, ne tilese tileğine jetsin. Janağı Ömürbek aytkanday men dagı zaştagıldım. Sebebi bulardın başı, kanı söөгөнөн beri kırgız bolup kalam. Oşoндуктан ошондой бизге ушинтип колдойм деген жарандарыбызга, Осман бийге чоң рахмат. Байыш балама, мына силер азыр жакшы нерсени жасайсыз деп атасыңар, биз колдойбуз. Колубуздан келгенде айтып деп, оозубузда жоктон сөзүбүз менен турабыз. Айланып кетейин кыргыздарым, рызкыдан кем болбогула. Биздин ушундай мыкты балдарыбыз чыга берсин. Бизге окшогон карыяларга чай берсеңер, келип ушинтип батабыз берип отурабыз. Заманыбыз тынч болсун. Şu zamanda bizde kolduğun uğuldarız, kızlara zaman olsun. Amin. Amin.